Өлкөдөгү эң чоң райондордун катарын толуктаган Сузак районунда 1-сентябрга чейин төлөнүшү керек болгон салыктардын болгону 63% гана төлөндү. Калган 37% тагыраагы 20 миллион сом бүгүн эртең төлөнүшү керек. Андыктан салык кызматкерлери бул жаатта жарандарды кайдыгер болбоого чакырат. Жогоруда белгилегендей, Сузакта бул айга пландалган салыктын калган 37%-ын 2 күн аралыгында толтуруу керек. Андыктан адистер бүгүн күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Тагыраагы Сузак райондук салык кызматы майы кызматкерлери менен биргеликте кезектеги рейдтик иш-чарасын жүргүзүүдө. Анда мыйзамды сыйлап, салыгын өз убагында төлөп жүргөн айдоочулар кезикти. Ошол эле учурда бүгүн же эртең деген жарандар да четтен чыкты. Алардын катарында мамлекеттик кызмат унаалары да бар. Кайсы ишканага? Управление экологии. Ишкананын алтынан төлөштүбү? Билесизби? Бүгүн төлөнүшөт. Бүгүн 1-сентябрга чейин төлөп коюңуздар. Хорошо. Осмотр өттүңүзбү? Бүгүн өттү. Иә. Баары бүгүнбү? Баары бүгүн тош ошол. Бүгүн акырттым. Азыр барып сразу төлөп, налогты алып алыңыз. 30-да төлөгөнүңүз былтырдагы көрдүңүз да. Азыр барып срочно барып төлөңүз. Сузак районунда транспорт салыгына каттоого тургандардын эсеби 27 миңди түзөт. Бирок алардын баары эле өз учурунда салыгын төлөшпөйт. Бүгүнкү текшерүү учурунда да аларга жеринде эскертүүлөр берилди. 2 күн аралыгында төлөө талаптары айтылды. Февралга чейин болгондо бүт отпай, бул 21-жыл февралда төлөп атасыз. Азыр 22-жылдын август айы. Февраль болсо өтүп кетти болуп калат. Ошон үчүн 1-сентябрга чейин оны төлөп коюңуз. Негизи билет болчуңузбу 1-сентябрга чейин төлөнүш керек деген эскертүү. Эми мага көрсөткөнүмдө ушу февралда төлөйсүң экен деди. Эмне көрсөттүңүз? Кандмедеди. Ол төлөп калабыз. Совместный рейдтер 1 айдык мөөнөткө мерчемдер түзүлгөн. Ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Сузак району боюнча айлык мөттөргө гаилер бөлүнүп, ошонун негизинде ар бир айлык мөттөргө барып түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, айдоочуларга эскертүүлөрдү берип, ушул негизинде иш алып баратабыз бүгүн. Сузак районунун салык төлөөчүлөрүнө транспорт салыгынын мөөнөтү 1-сентябрда аяктайт. Ошол себептен бүгүн эртең пост терминалдардан, банктардан барып төлөп, бүгүн эртең төлөп калышны суранып кетет элем да. Салык кызматы 1-сентябрга чейин транспорт каражатына, турак жайга жана жер участогуна салык төлөө керектигин бир нече айдан бери эскертип келет. Салыкты өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом суммасында айып каралган. Жарандар бар арабызда. Эми эртең төлөм дейт, суроо өтүп кетип калат. Мына бүгүн 2 күн мөөнөтү калды. Азыр эсептебиз. Мектепте эскерткен айтабыз эми 1-сентябрдан кечирип калса 1000 сом штраф төлөйсүз кошуп. Андан көрө 1000 сом штраф төлөгөндөн көрө транспорт салыгын төлөп коелу. Мисалы кичи машиналар 1 жылдык транспорт салыгы 368 сом, мисалы математика болот. 368 сом 1000 сом төлөгөндөрдү 360 сом төлөп алат деп эскертилген. Жакшы, ушул жакшы. Бүгүн эртең результат чыгышы керек. Эми биз аракет кылып атабыз. Үмүт чоң. Нерсени калат го, кээ билесиздер, кээ адамдар бар эртең деп жүрүп. Калгандарын только штраф менен алабыз, арга жок. Мамлекеттик салык кызматы сентябрда жогоруда белгиленген салыктарды төлөбөгөндөрдү аныктоо боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзө баштайт. Кошумчалай кетсек, 6 айда салыктан 93,1 миллиард сом түшкөн. Анын көлөмү былтыркы жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 35,6 миллиард сомго арбыган. Мамлекеттик салык кызматы 72,8 миллиард сом чогулткан. Бул өткөн жылдын ушул мезгилиндегиден 24 миллиард сомго көп. Убисара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Сузак району.